Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер. Сканирование документов кыргызча видеосун тартайын дедим. Play Market'ten мына Adobe Scan, Adobe Acrobat деп эки приложение көчүрүп алдым. Биринчиси бул сүрөт тартат, кызылы бул галереясы болот. Эми ушуга киресиздер, сиздер бүт баарынан өтөсүздөр. Өткөндөн кийин мисалы маңдайыбызга китеп коюп алабыз. Муну телефонду так китептин үстүнөн коебуз эже. Прям над книгой. Вот оно идет. Өзү тартып алат. Переснять деп жиберели, себеби кышыгыраак болуп калды. Өзү границаларын издейт. Камера басыш үчүн эчтеке баспайбыз. Өзү басылат. Андан кийин караңыздар. Продолжить басып туруп ичин тартайын. Мисалы бир темасын тартсам, бул бети с этой сторона жакшы эле түшөт мына. Себеби бияк ачканга жакшы да, ыңгайлуу. Так эле кыйшык болуп атат. Муну ошон үчүн камераны тик үстүнөн коебуз, чтобы было прямо. Вот тартты. Ал эми бул бетин тартыш үчүн пальчиком, например, мен мындай түзөп коеюн. Себеби бүктөлүп атат книжка. Бүттү. Эми караңыздар. Могул бурчта булар жыйналып атат. Визитканын жанында паспорт тартсак, визитка формасына кылсак болот. Ушуну жыйнайбыз. Эми мына тартылган китепти ылдый жакта панель инструментов турат. Караңыздар. Мына обрезать, ластик дегендер. Обрезать болгондо мына бул көрдүңүздөр, ушундай тартылып калган. Мен кайра учун тегиздесем болот. Оң бурчта сверху есть галочка. Ошону бассак, бул мына мындай болуп түшүп калды. Эми кийинки бетин караңыздар. Мына көлөкө түшүп калган. Ылдый жакта дагы эле очистка резинканын сүрөтү бар. Ошону алып туруп, мисалы могу караларды мен монтип акырын өчүрүп койсом болот. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип өчүрсөм болот. Галочканы бастык. Эми андан кийинкини карагыла. Вот мой пальчик. Турабы? Мына колум сүрөтү түшүп калган. Азыр ошол жерди өчүрөлү. Монтип туруп түздөп өчүрүп койсок болот. Мисалы бул теманын баш жагында башка ырдын башы түшүп калган. Ошону да мына мынтип колубуз менен эле тийгизип өчүрүп койсок болот. Болду. Эми караңыздар, обрезать деп туруп, мына могул ырды мындай деле кесип койсок деле болот, жана түшүп калган ырды. Могул жерлери мына карараак болуп калган. Ошол жерди деле тазалап койсок болот. Очистка аркылуу мына апапакка кылып койсок болот. Ушинтип баары бүткөндөн кийин мына 3 баракты тең неметтик. Үстү жагында сохранить как PDF деп турат. Сохранить десек, бул сакталат бияка. Бул Adobe Scan'га сакталат. Мына загрузка болуп атат. Бияктан толугу менен чыгабыз. Андан кийин Adobe Acrobat дегенге кирсек, бияк сиздердики таза болот. Мен андан мурун тарткам, поэтому меня мына ушунун баары сакталат. Тарбиялык саат, мына PDF бүт баары ушул жерде менде сакталат. Мына 5-июльдан баштап мен жүктөгөм. Керек болгондо муну ошондон бери сакталган документтер. Эми караңыздар. Могул жерге келип түштү. Көрдүңүздөрбү? Только что деп жаңы тарткан сүрөт. Могул 3 чекитти бассак жанындагы. Редактирование дейт, мисалы. Отправить деп да чыгат. Азыр бир аздан кийин жиберейин. Муну ачсак, мына загрузка болот. Бул ичин ачып мына азыркылар. Эми могул 3 чекитти бассак,
отправить болот. Ылдый жакта копия дегенди басасыздар. Мына отправить копию басып туруп WhatsApp'ты басабыз. Биринчи азыр сүрөт барат, андан кийин сиздерге темасы барат. Мына бул кетти, загрузка болду. Ушунда PDF форматта кетет. Ошондой эле мына могул 3 чекитти басып туруп кайра өчүрсөңүз болот. Редактирование деп ручка менен басып туруп, бул платный функция, буга редактированияга болбойт.